Саламатсыздарбы достор? Роза Отунбаева атындагы фондунун негизинде мына ушундай жакшынакай маалыматтарды биз окуп берет экенбиз. Азыркы дүйнөдө болуп аткан апаттан улам баардыгыбыз азыр үйдөбүз, бирок бул нерсени дагы жакшы жагынан карай билели. Мен силерге азыр Жалал Абад облусу тууралуу кызыктуу маалыматтарды окуп берем. Сиздерге өзүңүздөргө жакшы пайдалуу маалыматтарды алып алат деп ишенимден. Анда окуп баштайын. Ош дубанындагы тарыхый эстеликтерди кыдырдыгандан кийин бизди Жалал Абад дубаны боюнча саякат күтүп жатты. Биз ал жакта Саймалуу ташка, Арслан бабка жана Сары Челек биосфералык коругуна баралы деп чечтик. Ата-энебиз бизди Саймалуу таш өзөнүнө алып барууну же алып барбоону көп ойлонушту. Ал жака август айында гана барууга мүмкүн экен. Анткени Саймалуу таш абдан бийик тоолордо жайгашкан. Ал жакта ар дайым кар жатат жана ал жерге жетүү оңой эмес. Бирок коштоп жүргөн балдар ат минип алып туристтерге жол көрсөтүп беришет экен. Акыры ошол жактагы чоң балдар ата-энебизге бизди алып барбоону сунушташты. Биз мейманканадагы эже менен капаланган бойдон калып калдык. Бирок эжеке көп жомокторду айтып берип, биздин көңүлүбүздү көтөрдү. Ата-энебиз беттери албырып, күнгө күйүп, жакшы маанайда 2 күндөн кийин келип калышты. Алар абдан көп видео тасмаларды, сүрөттөрдү тартышыптыр. Кечинде бизге Саймалуу таш боюнча виртуалдуу саякат уюштурушту. Бекжан экөөбүз оозубузду ачкан бойдон угуп да көрүп да отурдук. Эми мен Саймалуу таш бул уникалдуу тарыхый эстелик экендигин билем. Ал жерде байыркы элдер бетине ар кандай сүрөттөрдү чегип түшүргөн көп чоң таштар бар экен. Таштын бетиндеги ушундай сүрөттөр петроглифтер деп атала тургандыгын эстеп калдым. Петроглифтер илгери адамдар бекем үйлөрдү курганды үйрөнө электе, унаа жок кезде абдан көп убакыт мурда жасалган. Бул болжол менен 4000 жыл мурда. Демек, петроглифтер искусствонун алгачкы үлгүлөрү. Саймалуу таштагы петроглифтер дүйнөлүк маанидеги байыркы эстеликтер. Бекжан экөөбүз ата-энебиз менен Саймалуу ташка барбаганыбызга өкүнүп калдык. Бирок атам менен апам Жалал Абадта биз бара турган дагы 2 кызыктуу жер бар экендигин айтып, биздин көңүлүбүздү көтөрдү. Анын бири Сары Челек биосфералык коругу, экинчиси Арслан баб коругу. Мына ошентип биз Сары Челекке келдик. Айланасында ушунчалык көп тоолор, дарактар, өсүмдүктөр болгондуктан эмне кыларыбызды билбей эле туруп калдык. Бизде план дагы, карта дагы жок эле. Айланабызды карап турсак, бизди бирөө чакырды. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Саламатсызбы? Менин атым Эсеналы. Мен коруктун илимий кызматкеримин. Адашып калдыңыздарбы? Ооба, биз корук жөнүндө көп нерсени билелик дедик элек. Бирок биз анын мынча чоң экендигин элестеткен эмеспиз. Эмне кыларыбызды билбей туруп калдык. Кантип көрүп чыксак болот? Ооба, корук абдан чоң. Менин бир аз убактым бар. Сиздер менен сейилдеп келейин. Бул биздин балдарыбыз Эркинай жана Бекжан. Менин атым Айдай. Бул менин жолдошум Нурбек. Абдан жакшы, кымбаттуу меймандар. Эсеналы аке менен кезиккенибизге абдан сүйүндүк. Бир топ басып чарчап, эс алалы деп отуруп калганда, биздин жаңы таанышыбыздан сурадым. Эсеналы аке, корук деген эмне? Бул көп өсүмдүк өскөн жерби? Корук бул адамдар жаныбарларды же өсүмдүктөрдү коргоо жана кам көрүү үчүн түзгөн жай. Биздин жер жүзүндөгү кээ бир жаныбарлар жана өсүмдүктөр тилекке каршы бара-бара жоголуп бара жатпайбы? Аларды сактап калуу максатында коруктар жасалат. Ошондой эле корук бул адамдар сактап калалы деген кайталангыс жер. Кандай сонун? Демек, сиздер жаныбарлар жана өсүмдүктөргө кам көрөт экенсиздер да, Ооба, ошондой. Мисалы, биздин корукта эндемиктер бар. Эндемик деген эмне?
бул кайсы бир гана жерде жашаган өсүмдүктөр. Мисалы, ай күлгүлү Баткенде гана өсөт. Ай күлгүлү эндемик болуп саналат. Ооба, биз ай күлгүлү өскөн жерди көрүп келгенбиз. Жакшы, бул жерде дагы эндемиктер бар. Незвецкийдин алмасы, персид четини, кнорингдин долоносу, узун акмат жүзүмү, ушунун бардыгы биздин сары челектин эндемиктери. Ушулардын бардыгы бул жерде гана өсөбү? Эркинай, сен кандай акылдуусуң? Туп-туура. Бизде сейрек жаныбарлар дагы бар. Адистердин айтымында 3 ак илбирс, 20 күрөң аю, 30 Түркстан сүлөөсүнү, 20 Индия чүткөрү жашайт. Таш суусар дагы бар. Мурда бул жаныбарлар абдан көп эле. Бирок адамдар аларга аңчылык кылып атып, аз санда гана калышты. Мисалы, ак илбирстин 3-өө гана калды. Эгерде адамдар бул сейрек жана кол жаныбарларды сактап калуу маанилүүлүгүн түшүнбөсө, алар таптакыр жок болуп кетүүсү мүмкүн. Ошондуктан илбирстер Кыргызстандын жана дүйнөнүн кызыл китебине киргизилген. Ай, ушунун баары абдан олуттуу булат. Эсен ала аке, тетиги үйлөр эмне болгон үйлөр? Алар кытайлы. Корукта мектеп барбы? Ооба, бизде мектеп да бар. Анда 306 окуучу окуйт. Коруктагы мектеп кандай гана кызыктуу? Ооба, биздин корук 1959-жылы түзүлгөн. Ал эми Сары Челек коругу 1979-жылы ЮНЕСКОнун биосфералык коруктар тармагына киргизилген. Ал эмнени түшүндүрөт? Биздин корукту биздин гана өлкөдө коргобойт дегенди билдирет. Бул тизмеге жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн сейрек түрлөрү сакталып калган жана аларды кайтарып сактоого зарыл болгон коруктар кирген. Мунун баары гана кандай гана кызыктуу. Ооба, туура айтасың. Кызыктуу жана жоопкерчиликтүү. Эсен ала аке, бизге алтындай убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мен сиздерди Сары Челек менен тааныштырганыма кубанычтамын. Сиздерге ийгилик. Биз дагы сөзсүз бул жерге келип кетебиз. Биз бир күн кечке Сары Челектин аймагында жүрдүк. Абдан көп түрдүү өсүмдүктөрдү көрдүк. Тилекке каршы ак илбирстерди кезиктирген жокпуз. Апам алар бийик тоолордо жашайт деди. Аркыт айылында жашаган жергиликтүү мектептин география мугалиминин үйүндө түнөп калдык. Ал бизге абдан көп кызыктуу окуяларды айтып берди. Алардын кээ бири өкүнүчтүү эле. Мисалы, ал кичинекей кезинде ойноп жүрүп, чөпкө жашынып алса көрүнбөй калчу экен. Ал эми ошол жерлерде азыр чөптөр неберелеринин тизесинен гана келерин айтты. Чөп мурдагы анын бала чагындагыдай бийип өспөй калган. Сары Челек көлүнүн жээгинде ал жакшы көргөн кайың дарагы бар экенин айтты. Көп жыл мурда ал дарак так көлдүн жээгинде турган. Ал эми азыр болсо көлдөн алыстап кеткен. Демек, көлдөгү суу азайып баратат. Биздин жаратылышыбыз кичирейип бараткан экен да. Ушул нерсе абдан капаланды. А биз көлдү көрө элекпиз да. Эртең көрөсүңөр, эртеси күнү биз көлдү көрдүк. Тоодогу көлгө баруу абдан көп убакытты алды. Бирок ал аракетибиз өзүн актады. Биздин көз алдыбызда кристалдай таптаза суу чалкып жатты. Ал эмес, жерде шатылар тигилип турду. Туристтер дагы керемет жаратылышта эс алып жатышты. Биз дагы шаты тигип, керемет көлдүн жээгинде түнөдүк. Мен таптакыр кетким келген жок. Бирок апам менен атам кызыктуулукту бул жерден кем калышпаган Арсланбапка барарыбызды айтышты. Бул дагы корук. Жана ал корукта абдан көп дарактар бар. Жаңгак дарагы өзгөчө көп. Биздин гид илгери табыптар жаңгактын мөмөсүн дары жасагандарын айтты. Азыр болсо жаңгактан май, халва жасашат, пахлава жана башка таттууларга кошуштургандыгын билдим. Арсланбаптагы шаркыратмалар мени абдан таң калтырды. Биз 2 шаркыратманы көрдүк. Биринчисинин бийиктиги 35 метр. Ал эми экинчисиники 80 метрди түзөт экен. Экөө тең абдан көрүктүү экен. Андагы суу жайында да муздай муздак экен.
Жалал Абад менин эсимде абдан кооз жаратылыш менен сакталып калды. Биздин жаратылышыбыз коркунучта экендиги капалантат. Эми мен өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды коргогум келип жатат. Ушунчалык кооздуу койлорду жана көлдөрдү мен эч качан көргөн эмесмин. Апам Жалал Абадта дагы көп байыркы эстеликтер бар экенин айтты. Аларды качандыр бир кезде көрөрмүн деген үмүттөмүн.